Борбор калаадагы кичи автобус айдоочуларынын өкүлдөрү Бишкек шаардык мэриясына жол кирени көтөрүү тууралуу кайрылып, ал турга иш таштоого чейин барабыз дегендер болгон. Ал эми жүргүнчү ташыган жеке фирмалардын жетекчилери менен болгон жыйында вице-мэр аларга айдоочулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, коомдук транспорттун ишин үзгүлтүккө учуратпоону суранган. Эгерде саботаж болуп кетсе, лицензиясын алып коюу маселеси каралаарын да эскерткен. Айдоочулар азыр ойлоп атышат да, баягы тарифти көтөрүү боюнча оңой нерсе депчи. 1-3 күндө, 1 айда чечиле турган бул нерсе эмес. Бул анткенде муну чечиш үчүн көбүнчө баягы көп тепкичтен өтүш керек. Тепкичтерден өтүп келип туруп, андан кийин баягы элдин талкуусуна коюлат. Элдин талкуусуна коюлгандан кийин эң аягында анан Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарына кароого киргизилет. Иште мына погоданы көрүп атасыңар, ар бир өзлөрүнүн айдоочулардын өзлөрүнүн да бала бакыралары бар. Үй бүлөсү бар. Көчөдө калып калбаш үчүн баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, иштегиле деп, ал күнү токтобой иштесин, иштегиле деп, кичине чыдап койсун деп атабыз да. Жол кирен наркын көтөрүүнү бардык маршруттук линиялар талап кылган эмес. Алардын ичинде азыр болбосо да элдин абалы ошол тарифке жооп берген деңгээлге жеткенде бул маселени карап беришсе дегендери да бар. Айтымдарында КМШ өлкөлөрүндө салыштырмалуу күйүүчү май бизде эң кымбат болгон менен жол акысы эң арзан. Айдоочулардын баары эле бааны азыр көтөрүп берүүнү талап кылышпайт. Алар абал тынчып, элдин пособия пенсиясы көтөрүлгөндө гана биздин дагы бааны бир аз өйдөлөтпөсө дешет. Анткени баа 10 сом болуп 2012-жылдан бери өзгөрбөгөн менен алардын айтымында унаанын тетиктери жана күйүүчү майлардын баасы улам кымбаттап, жылдан жылга актабай бараткандыгын айтышат. Биздин азыр элдин деңгээли ага жете элек да. Сразу көтөрө калгангачы муну давно эле көтөрүш керек негизи. 2012-жылдан бери мына 10 сом боюндан эле келет. Азыр мына келип туруп сразу 15 десе эл чыдабайт ага. Элдердин пособиясы, пенсиясы кичине кошулуп көтөрүлсө, биз уже көтөрүшүбүз керек. Көтөрүлүш керек ужечи. Мен ошондой деп ойлойм да. Себеби анткени азыр мурун 5 сом келсе, мына соляркабыз бир где-то 19-20 сом болчу. Азыр мына 10 сом болду. То есть дагы эле ошо 10 сом, а соляркабыз азыр мына 37-38 сом болуп атат. Бул болбойт да. А запчастьыбыз мурунку 500 сомдук запчастьыбыз 1,5 сом. Биздин азыр расходубуз көп болот тапканга карагандачы. Жүргүнчүлөрдүн көпчүлүгү жол акысынын көтөрүлүшүнө каршы, өзгөчө пенсионерлер жана окуучу студенттер оор келерин айтышты. Орто муундагылар азык-түлүктүн баасына жана акчанын күчүнө жараша туура эле деп эсептегендер да бар. Ыңгайлуу эмес, 12 сом калсын. 15 сом кылса, эми маршруткалар үчүн туура, эл үчүн кыйын да негизи. Туура деле болуп калды, кайра киши көтөрө албаш да мүмкүн, бирок бир жагынан туура эле го. Туура эмес го дейм. Студенттерге кыйын болуп калды. Кечкиси анысы деле 12 сомдон болот го. Эми 15 сом деген оор эле болуп калат элге. Оор эле болуп калат. Пенсионерлерге оор го деле. 10 сом менен Эми бардыгы кымбаттап атат. Анан мен калысмын эми элди социалдык эме жүргүзүш керек да, суроо жол. Шаардык транспорт башкармалыгы айдоочулардын саботажы менен жол кире акысынын кескин көтөрүлүшү коомдук тартипти бузууга алып келерин, учурда маселени караган жумушчу топ түзүлүп иш алып барып жаткандыгын айтышты. Бир жума ичинде айдоочулар эсеп сметасын түзүп шаардык транспорт башкармалыгына беришет. Ильяс Анарбай уулу, Өскүн Жароев, Нур Ньюс, Бишкек.